Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу достор, саламатсыңарбы? Биз бүгүн Байтүшүм банкындабыз. Достор, бүгүн сиздерге биз Байтүшүм банкынан бөлүп төлөө менен кантип товарларды алса болорун айтып беребиз. Байтүшүм банкынын жетекчи адиси Мирлан Исраилов бар. Саламатсызбы, Мирлан байке? Саламатсызбы. Мирлан байке, бизге бүгүн сиз Байтүшүм банкынан кантип бөлүп төлөөгө товарларды алса болорун айтып бересизби? Саламатсыңарбы дагы. Бүгүнкү эки шарттар негизинде алып атканда келеткен кардардан эмеси керек бизге. Биринчи, паспорт Кыргызстан жаран болуш керек. Экинчиси, аныктаа доходтордун киреши көрсөтүш керек. Таунсын деген справка болуш керек мүмкүн, же болбосо патент деген эмеси, жеке ишкерликтин патент болуш керек. Ушул эки шарттар менен келип туруп биздин партнерлордун немеси бар. Ошол негизинде алар менен алып койсо болот. Биринчи алар тандайт. Тандаганда биринчи тандайт өзүнүн алган буюмдарды же үйдүн тиричилик техникалык же эмеректи ала турган болсо, ошол биринчи тандаш керек. Анан кийин ошол биздин адистер бар. Ошого кайрылып туруп, ошол алып аткан жерден адистер биз көбүнчө бар. Ошол жерден алып туруп тандаганда барып кайрылат, ал жактан түшүндүрүп берет. Балдар өзүбүздүн адистер отурат ошол жерде. Алар түшүндүрүп берет кайсы мөөнөткө 3 айдан 12 айга чейин алса болот. Ушул алдыкы эмеректердичи. Анан кийин ошол түшүндүрүп берет. Ал жакта 3 айдан 6 ай, 9 ай, 12 айга алса болот. Мөөнөтүч. Ошондо ал негизинен алып атканда алып аткан сумманын негизги суммасын ушуну 6 айга бөлүп салат. Же мисалы өзү кардар кааласа 6 айга же 3 айга, мисалы орто эсебинен где-то 6 айга ала турган болсо, негизги сумманы бөлүп коет 6 айга, болду. Ошол негизинде эчтекенин баягы ашыкча пайыз ченеми же эчтекеси жок болот. Ошол 6 айга чачыратып коет, болду. Башкы төлөмдүн кереги жокпу? Биринчи аларда мисалы 30% төлөш керек же болбосо? Ал орто эсебинен кебейте 75 000 сомдон үйдү өзүнүн кардардын 20%-ын өзүнүн вклад болуш керек да, өзүнүн акчасыны 20% өзү болуш керек. 75 000ге чейин ал кереги жок болуп калат. Баштапкы взносу керек эмес, 75 000 сомго чейин баштапкы взнос керек эмес болуп калат. Ошол 75 000ден үйдө болуш керек. Алган акчаны эмес, алган эмеректи же үйдүн тиричилик техникасын ала турган болсо, алган сумманы 5 000 сомдон 150 000 сомго чейин алса болот. Мирлан байке, айтсаңыз, мына Байтүшүм банкынан бөлүп төлөөгө товарларды алыш үчүн жаш өзгөчөлүгү кандай болуш керек жана кандай документтер керек? Жашы, биздин кардардын жашы 22 жаштан үйдө болуш керек, 65 жашка чейин. Негизги документтердин бияктан айлык маанас справкасы керек, патент керек, же болбосо айыл өкмөтүнүн дагы справкасы керек болот. Мал тууралуу справкалар керек болуп калат. Же болбосо баягы жер иштеткен биз далилдеш керекпиз да, эмне менен иштейт кишибиз, кардарларыбыз кандай иштейт, кайдан пайдасын көрүп, ошол негизинде биз эсеп кысап кылыш керек, андан кийин чечим чыгарабыз ошого. Мирлан байке, айтсаңыз, эмеректен башка дагы кандай тиричилик техникаларын алса болот? Ала турган болсо, ар бир биздин партнерлор деген мурун айтылган партнерлор бар. Ошолор негизинде ар бир торговый центрлерде бар. Бул жерде Аламедин базарында бар, мисалы. Ошол Ош базарынын тегерегинде баягы ал сата тургандар биздин партнерлор, алардын эмеси бар. Мисалы уюлдук телефондор бар, ар кандай эмеси, уюлдук телефондар, үйдүн тиричилик техникасы, чаң соргуч, муздаткычтарды көбүнчө ушул эмерек алат, андан кийин үйдүн тиричилик техника алат. Жаштар көбүнчө баягы уюлдук телефон алып коет. Бул сиздердин бөлүп төлөөгө алыш үчүн Чүй облусу эле болуш керекпи же башка дагы облустардан ала алышабы? Биздин тармактарыбыз чоң да, аябайчы, Кыргызстан боюнча ала турган болот. Мисалы жаба турган, мисалы эмерек деп койсок, эмеректи бияктан тандаш керек, мисалы көлдөнбү же нарынданбы же таласка алып кетип калса болот. Себеби бияктан алар тандайт, анан кийин барып туруп биздин Сберкассаларыбыз бар ар бир региондо.
ошол региондо барып кайрылса, алардын бияктан алып атканда запрос берет. Баягы запрос бергенде алар ушул запрос негизинде алар барып тияка кайрылат биздин сберкассага. Сберкассадан кайрылганда тиги балдар, биздин балдар, адистер карап туруп бүт баарын чечим чыгаргандан кийин алардын уже бияка уже акчаны счетко которуп коет. Ошо биздин адистерден ушул жерден ар бир региондо бар сберегательный касса, саттык кассага барып туруп адистин ошо уже акчаны колго биздин кардыларга берет, сразу партнердун которуп коет да счетуначы. Ошол негизинде счеттон уже партнер өзү көрүп калат. Бияка тиги биздин кардыларга келгенде карап көрүп келгенде уже сразу алып кетип калат да. Ошол эмеректи же үйдүн тиричилик техникасы алып кетип калат бияктан уже. Мынакей урматтуу көрөрмандар, Байтушум банкынан ушундай шарттар менен тиричилик техникаларын, эмеректерди жана башка буюмдарды алсаңыздар болот экен. Кененирээк толук маалымат алууну кааласаңыздар, аймактардагы Байтушум банкына кайрылсаңыздар болот. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Саламатта калгыла.